Бейшикан Оразалиева 30 жылга чукул убакыттан бери Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүндө эмгектенет. Түйшүгү төмөн, жоопкерчилиги жогору кесипти аркалаган каарман мамлекеттин өнүгүшүнө аз болсо дагы салымын кошуп, эл үчүн иштеп жатканына сыймыктанат. Акыркы жылдары айлык акы жогорулап, материалдык база жакшырып жатканы катаал мезгилдерде иштеген Бейшикан Оразалиевага шык берүүдө. Кийинки муунду бир ортодогу бир муундар келгенде ушу стол берип эле жогорку айлык берсе деп ойлонушчу да. Эми азыркы мен конкурстук комиссияга мүчө болгондон бери байкап атам да. Алдыга умтулган ушу мамлекеттик кызматты бир алдыга жылдыра турган идиреги бар жаштар көп катталууда да. Азыр эми санариптештирүү баардык документтердин баары электрондук түрдө болуп калган, бир топ жеңил. Ошону менен катары ошонун сапатына, ошонун бир натыйжалуу биздин мамлекеттик кызматты бир натыйжалуу ишке алып келген, элге жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга карата бир топ аракетте жүргүзүш керек да, жеңил деп койбойчу. Жеңил болгону менен өтө жоопкерчиликтүү жумуш. Акыркы 2 жылдан бери Нарын шаарынын ичиндеги кызыл сызыктан чыгып кеткен турак үйлөрдү жана тосмолорду максималдуу түрдө алдыруу мезгили Эрлан Жамбаевдин жаңы жетекчилик кызматка келген учуруна туш келген. Буга чейин 10 жылга чукул убакыттан бери Нарын шаардык муниципалдык ишканасында эмгектенип келгендиктен ишти алып кетүү оорчулук жараткан эмес. Өзүнүн кызматын аманат деген каарман дайыма ак ниет иштөөгө аракет кылат. Үчүн эмес, биз мамлекетке эмне кылдык дейбиз, биякта биз кызматка койгондон бул аманатты да аткарыш керек. Өзүбүздүн мыйзамдар бар, жоболорубуз бар, элдин алдында жоопкерчилигибиз бар, ошолор менен иштеп келатабыз. Баш аягы менен иштегениме ошо 10 жыл болду. 10 жылдын жүзүндө көп нерсе, кызыктуу нерселер болду бул. 2024-жылдын декабрь айында мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр кирген. Буга чейин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер кандайдыр бир кылмыш жасап сот жоопкерчилигине тартылып, кийин соттолгондугу жоюлган болсо кайрадан кызматын уланта алчу. Эми бул жаатта өзгөртүүлөр кирген. Мамлекеттик жана жогору айткан мамлекеттик муниципалдык кызматтын кызыкчылыгына каршы кылмыштарды жазап, анан кылмыш иши козголуп, бирок соттолуп кетпей, реабилитация болбогон негиздер менен иш кыскарса, бул дагы боло албайт. Муну кандай түшүнсөк болот? Муну мисалы ар бир кылмыштын жана айтып атпаймынбы, мөөнөтү бар деп. Ошол мөөнөт өткөндөн кийин, соттолугу жоюлгандан кийин, же болбосо мөөнөт өтүп кеткенде жоопкерчиликтен бошотот. Мисалы анча оор эмес кылмышты жазагандан кийин 3 жыл өтсө, ал иш кыскартылат да. Анан ушундай адамдар, кыскартылгандар мурда кызматкер боло берген. Бүгүнкү күнү реабилитация болбогон статья менен, негиздер менен кыскартылган адамдагы мамлекет кызматчы боло албайт. Учурда кадр сапатын жакшыртуу багытында конкурстук негизде кызматкерлер тандалып алынып, бардык иш-аракеттер санариптик тартипте гана ишке ашат. Жапара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.